Достор, кандайсыңар? Бүгүн сонун шок кабар болду. Силер видеого баскыла лайктан, мен улантам фактыдан. Чарльз Оливейра түз эфирде бул сөздөрдү айтып өттү. Баштайбыз биз Ислам Махач менен UFC 280 турнирде. Болгондо дагы Абу-Дабиде ийгилик деп кеттик 280 турнирде деп сет тармагына жазып чыккан. Бул жазууну көргөн Махачевда дароо жооп кылды. Дагестанга бул чемпиондук ременди кайтаруусун билдирген. Браво достор, силер да күткөн, мен да күткөн күн келди. Алдыдагы убакыттар менен бул нерсени көрөбүз сөзсүз түрдө. Ал эми чемпион Волкановскийге келсек, бул да 70 кг салмактагы чемпион менен саллашуусу керек болчу. Менимче бул жылып туруу да азырча эки мушкердин кайсыл бири жеңсе ошонусу менен кезикпекчи болуп жатат Волкановский. Эми бул күз айында өтүлүүчү даталарда менимче Хабиб да канааттандырды. Бул серьезный сүйлөшүүлөр достор. Ислам жана Оливейра экөөсү тең бул нерсеге азырча келишип алышты. Болгону бул нерсени жакын ортодо официальный кылып чыгарышат, карт кылып. Ал эми кечеги болуп өткөн UFC турнирге келсек достор, кытайлык Ли Сизилиан россиялык мушкер Муслим Салиховду экинчи раундтук аралыгында багындырды. Биринчи раундда негедир кытайлык мушкерди жакшы очко боюнча жеңип жаткан. Эмнегедир экинчи раундда аба жетпей калгандай сезилди Муслимге. Экинчи раундда Ли Сизилиан нокаут менен Дагестан улутундагы мушкерди кулатып салды нокаут менен. Менимче бул жеңишке Хамза Чимаев чоң мотивация болду чагымда. Достор, сен эмне деп ойлойсуңар бул тууралуу? Оюңарды калтыргыла. Бул эң сонун саллашуу болду менимче. Ал эми Брайан Артега жана Яир Родригеске келсек, биринчи раунд бүтүшүнө бир нече убакыт калганда достор, эмнегедир травма алганын көрдүк желкесинен. Башында эки мушкер тең жакшы удар соккуларды өткөрүп жатышты. Болгондо да күтүүсүздөн болуп кетти, бул иштер болуп кетти. Менимче уровень боюнча Родригес бир тепкич алдыга өстү. Бул чоң нерсе жакшы. UFC 277 турнирде мындан дагы сонун турнирлерди көрөбүз. Эгер күтүп көргөндөр үчүн бул чоң кызык нерсе. Каналдан алыстабайбыз достор. Аман калгыла, кийинки роликке чейин амандашалы.